Коктейль. Марат Жанбараков. Окуп аудиолоштурган Чолпон Расулова. Мына ошол күн да келди. Арсен үшкүрүнө жанындагы отуруучка отура кетти. Кечээ акчасы, байланышы бар болуш сени менден байлыгы менен азгырып алып кеткен. Бүгүнчү? Бүгүн сен менин көңүлдөшүмсүң. Болуш менин ар бир буйругумду кың дебей аткарчу адамга айланды. Менден мындайды күтпөсөңөр керек. Өмүр бою байкуш болуп калат дегенсиңер да. Айткылачы, дарыметиңер ушул эле беле? Жигит шылдың менен жылмайды. Бирок баары бир өзөгө өрттөнүп жатты. Ал жеңиштин даамы башкача болот деп күткөн. Кайдагы бир аны кемсинткен байга азгырылган жеңил ойлуу сүйүктүүсү үчүн ал адам кейпинен кетип, максаттары үчүн адам өмүрлөрүн садага чапкан таш боорго айланып калыптыр. Жок, бул жеңиш эмес. Бишкектин Борбордук көчөсүндө капкара түстөгү Гелендваген күнгө чагылыша зуулдап баратты. Мотордун гүрүлдөгөн үнү ачуулуу чыгат. Деги эле бул унаа өзү ачуулуу көрүнөт. Газды баскан сайын рулда отурган Арсен маашырланып баратты. Унааларды кыйгап өткөн жол тандабастын жүрүшү ишенимдүү. Күркүрөп чыккан үнүнө тышкы көрүнүшү да дал келген. Жүрүшү бир учурда орой да, назик да көрүнгөн бул жол тандабас рулда бараткан адамдын да өпкөсүн көптүрүп, текеберлентип жибермей касиети бар. Ананчы, бул унааны суктана карагандар четтен чыгат. Анын ичинде ким отурганына маани бербей эле жөн гана, классы бийик, Гелендвагенди эле сыйлап жол бошото калгандар канча дейсиң. Алдыда жол чыракта кызыл жарык күйдү. Тормозду тээп жатып, Арсен аны менен катарлаш дал өзүнүкүндөй болгон ак түстөгү унаа токтогонун байкады. Ал бир кезде ушундай ак түстөгүнү да айдап көргөн, бирок ал өзүнүкү эмес болчу. Ал Гелендвагенди кыз айдап бара жаткан экен. Терезесин төшүрүп, кара көз айнегин мурдуна кондурган селки унаанын салонунан чыккан музыканын ыргагына билинер-билинбес кыймылдап, рулду кармап алып бийлеп келе жатыптыр. Ошолбу? Арсен өзүн өзү суроо берди. Балким мындан 3 же 4 жыл мурун болсо, Арсен өзү биринчи даап, сен Бегимайсыңбы деп сурай алмак эместир. Бирок ал азыр башка Арсен, өзүнө ишенген, көздөгөнүнөн кайра тартпаган, тартынбаган, өз чөйрөсүндө кадыры бар Арсен. Караңгылатылган айнекти түшүргөн жигит кыз тарапка карады да, «Ау, чоң кыз» деп үн салды. Кыз аны карай берди да көз айнегин шашып ала качып, таң калганын жашырбай, «Арсен?» деп суроолуу карады. Жигит аны бой көтөргөн кытмыр жылмаюу менен карап туруптур. Тигиндей токтосоң, жигит көчөнүн аркы бетин карай кол жаңсап, унаасы менен зуулдап барып токтоду. Ошол экен, Бегимай тура. Жигит кымыңдап алган. Жигиттин унаасы гүрүлдөгөн бойдон алга жылып, жол четине токтогонун карап тура берди Бегимай. Кыз Арсен аны эзели кечирбейт деп ойлочу. Деги эле Арсенди көргөнүнө апкаарып кетти. Ал аны түрмөдө деп ойлогон. Тагдыры талкаланды деп жүрчү. А бул болсо кымбат унаанын рулунда жигиттик баралына келип, булчуңдары чыңалып, мурдагыдан да келбеттүү болуп алыптыр. Бирок токтобой кетип кала албады. Эмнегедир кызды жигитти көздөй белгисиз бир сезим жетелеп жөнөдү. Качан гана Бегимайдын унаасы Арсендин унаасына катар токтогондо, Арсен жай баракат кара Гелендвагенден түштү. «Кандайсың, сулуу?» Унаасынан Бегимайды Арсен колун сунуп түшүрүп алды. «Жакшы». Кыз көздөрүн уяла ала качты. Жигиттин алдында күнөөлүүдөй, Арсен болсо дал ушундай жолугушууну күтүп келген. Анын көз карашынан эле, «Карачы, мына баягы сен келечеги жок деп чаңган жигит, көрүп ал анын ким болгонун» дегендей кыйынсынуу дапдаана байкалып турду. «Көргөнүмө кубанычтамын. Кандай жүрөсүң? Көрүшө элегибизге канча болуп кетти? 3 жылбы же 4 жылбы?» Арсен билмексен кишидей сурады. Чынында ал Бегимайды ойлобогон бир дагы күнү болгон эмес. Жолугушчу күндү шурудай санап келгенин кантип танат? Бирок анын байкатпашы керек. «Билбейм». Кыз жылмая ийиндерин куушурду. Кыска ак футболка, буттарына чыпташкан карашым Бегимайга куп жарашыптыр. Арсен аны суктана карап алды. «Бош болсоң жүр, бир аз сүйлөшүп отуралы. Кофе ичели?» «Мейли».
Кыз кантип макул болгонун байкабай калды. Койсоңчу Бегимай, сен бирөөнүн аялысың да. Анын ички үнү чыркырап жиберди. Бирок кыз Арсендин жылмаюусуна, келбетине, үнүнө, турпатына арбалып калды. 5 кадам арыраагытагы кафеге баш багышты. Бизге азырынча кофе гана. Жаңы эле столго отурганда жетип келген официантты жигит жылмая кайра узатты. Сүйлө анан, кандайсың? Эмне жаңылык? Жигиттин мындай суроолоруна Бегимай таң калып бүтө элек. Тим эле мындан 4 жыл мурун эч ыр-чырсыз ажырашкандай, баарын кечирип, баарын унуткандай түрү бар Арсендин. Жакшы эле. Турмушка чыктыңбы? Ооба. Болушка да, Кыз өзүн тергөөчүнүн алдындагы кылмышкердей сезип жатты. Ал эмне, аялы менен ажырашканбы? Кыз бул суроону жоопсуз калтырды. Кызарып кетти. Кечирип кой, туура эмес суроо берип алдым окшойт. Эч нерсе эмес. Мен басайын. Кыз ыңгайсыз абалда ордунан турду. Койчу, таарынып калдыңбы? Магабы? А мен таарынбай элемин го. Болушка кеткениңе деле, түрмөгө каматканыңарга деле, акчаң жок деп чаңганыңа деле таарынбай кечирип жүрөм го. Токто, отур. Жигит ишенимдүү түрдө ордунан козголуп, кызды билектеринен тартты. Арсендин колдору ысык эле. Кыз дароо байкады. Денеси дүркүрөй түштү. Каршылык көрсөтө албады. Уялчаак кыз болуп калгансың го? Тентек. Тентек, бул сөз Бегимайдын кулагына ушунчалык жагымдуу угулуп кетти. Аны минтип Арсен гана айтчу. Тентек, тентек ичинен кайталап жиберди. Жөн эле бир сөз ушунча жагымдуу болобу? Каректерин өйдө кыла берип, аны мурункудай эле сезим толгон капкара көздөрү менен тешетиктеп турган Арсенден көзүн ала албай калды. Ооба, бул экөөндө тең, бири-бирине болгон кусалык бар эле. Алар андан кутула албай жүрүшкөнүнө көп болгон. Ортодо ыңгайсыз жымжырттык пайда боло түштү. Даамдуу болсун деп официанттын кофе көтөрүп жетип келгени жакшы болду. Учурдан пайдаланып, экөө тең көздөрүн бири-биринен ала качышты. Мен сенден кечирим сурагым келет. Билесиңби, ал учурда мен түшүндүрө да албайм. Болгону менин каалоом ошондой болду. Камсанаба, менде сага эч кандай таарыныш жок. Эмне гана болбосун, баардыгы жакшылыкка деп коет го. Ким билет, балким сен мени чанып кетпегениңде мен азыркы даражага жетет белем, жетпейт белем. Арсен, мен чынында сенин түрмөгө отурганыңды билген эмесмин. Бегимай калп айтты. Болуш ага айткан. Эч нерсе эмес, Арсен жылмайып койду. Андан көрө өзүң жөнүндө айтчы. Окууңду бүттүңбү, иштеп жатасыңбы? Бүткөм, бирок иштей элекмин. А мен сени сагыныптырмын, тентек, деди Арсен олуттуу. Кыз кызарып кетти. Антип айтканга болбойт. Мен эми бирөөнүн жубайымын. Баса, сен өзүң үйлөндүңбү? Кыз эптеп сөздү башкага буруп кетти. Жок, ал жөнүндө ойлоно да элекмин. Убакыт сааты келер. Андан көрө айтчы, сен мени сагындыңбы? Арсен кайра сөздү өз нугуна алып келип салды. Кыз буйдала түштү. Сагындың, билем, жигит өзүнө ишенимдүү сүйлөдү. Ачык эле сүйлөшкөнүбүз жакшы го. Ким билет, биз дагы жолугабызбы, жолукпайбызбы? Жолукпайбыз. Мени күйөөм көрсө башымды жулат. Болгондо да мени менен көрсөбү? Айтпа, кыз жылмайып алды. Жылмайганың сонун, уялтпачы. Сонун сүйлөшүп жатабыз, сагынышкан кишилердей. Болду эми. Жөн гана өткөн күндү эстеп жатам. Биз анда жапжаш элек. Көп кыялдарыбыз бар эле. Сыртыңдан чечкиндүү, күчтүү жигиттей көрүнгөнү менен ичиңде таттуу түштөрдү көргөн назик жигит окшойсуң. Кыз кыткылыктап күлүп алды. Калп эле уялчаак болуп жаткан турбайсыңбы? Тентек бойдон эле экенсиң. Кыз дагы күлдү. Анан экөө бир топко чогуу отурган күндөгү күлкүлүү окуяларды эстеп чер жазышты. Эскерүүлөр акыры келип Бегимайдын болуш менен кеткенине такалмак. Кыз мунун алдын алды. Кой, мен эми басайын, жакшы кал. Бегимай өзүнө жарашкан назиктик менен ордунан козголду. Мейли, жүр, унааңа чейин узатып коеюн. Эшикте күүгүм кирип калыптыр. Жакшы кал, Арсен. Кыз унаасынын жанына келип колун сунду. Арсен унчукпастан колун алды. Жакшы бар, сулуу. Бегимайдын колун кое бербеген бойдон сүйлөдү. Анан ал өзүнө ээ боло албай кетти. Кызды өзүнө тартты да өөп жиберди. Кыз башын бурууга аракет кылды, бирок Арсен карылуу экен. Анын кучагынан жылдырбай кармап калды. Жигиттин бекем кучагында ал канчадан бери көксөп жүргөн тааныш жыт бар эле. Ал аны магдыратып жиберди.
Жок Бегимай жок. Анын жан дүйнөсү чыйпылыктап жатты. Ким билет, дагы жолугабызбы, жолукпайбызбы? Эмнегедир Бегимайды ушул ой жеңип кетти. Бегимай мындан 6 жыл мурун табыштырган ал күн дали Арсендин эсинде. Түнү менен 2 кабаттуу үйдүн макетин жасап чыккан. Ал келечектеги архитектор, 3-курста окуйт. Бир ишке берилип кетсе бүтмөйүнчө жаны тынбайт бул жигиттин. Ал күнү да уйкуну жыйыштырып, таң агарганда өзү кыялдангандай особнякты жасап бүттү. Үшкүрүнө керебетине жатты. Өз ишине өзү ыраазы боло жылмайып алды. Анан ошол жылмайган бойдон уйкуга кете берди. «Эй, сен сабакка барбайсыңбы?» деген апасынын үнүнөн чочуп ойгонду. Шаша уша саатты карады. 11:20. Туй, кечиккем го. Турсун агайдын сабагы эмес беле, өлдүм. Ордунан туруп тиш жуугуч пастаны щеткасына шыбап жатып кыжаалаттанды. Так, Дуулатов, эмне дейсиң? Агай, жол тыгында калып калдым. Уктадым деп эле айтчы, Дуулатов. Эми мен үйгө кетем да. Картаң агай көзүн кымыңдата сүйлөдү. Агай, бир айласын кылалычы. Мына макетти да жасап келгем. Мүмкүн үйүңүзгө мен да кошо барам. Сен эмнеге барасың? Экзаменди ошол жактан тапшырам. Тимеле? Турсун Жумабекович жактырбагандай бурк этти. Анан капыстан күздөн бери жыйналбай турган короосун эстеп кетти. Бас, деди. Анан ал чечкиндүү. Бегимай, короодон кирип эле Турсун агай кимдир бирөөнү чакырды. Оу чоң ата, гүлдүү кыска көйнөк кийген, чачын 2 өрүм байлаган, көздөрү бакырайган арык кыз үйдөн чыкты. Кыздын ал элеси күнү бүгүнкүдөй жигиттин эсинде. Чоң атасынын жанындагы жигитти жалт карап алып кайра уялыңкы көздөрүн ала качкан. Окуучу кыздай эле көрүнгөн. Көрсө жогорку окуу жайда 2-курста окучу экен. Мына бул жигитке сарайдан тырмоок алып чыгып бер. Короону жыйнайт. Дуулатов, экзаменди ошону менен бүттү деп эсептейбиз. Түшүнүктүүбү? Картаң агай өктөм сүйлөдү. Ооба. Арсен сарайды көздөй баскан кыздын артынан жөнөдү. Сарайдын ичи жыйналбаптыр. Буюмдар каршы-терси чачылып жатат. Илмийген ичке буттары менен жердеги буюмдардан аярлай аттап өтүп бараткан кыз Арсенге өтө эле назик, өтө эле күнөөсүздөй көрүндү. Мына, деди кыз, акыры тырмоокту таап. Арсен бир эсе экзаменди ушундай тапшырып калганына ичинен кымыңдап жатты. Билек түрө ишке киришти. Короонун ичиндеги жаңгак, алма, кара жыгачтан былтыр күзүндө күбүлүп түшкөн жалбырактар жыйналбай жата берип, кара күрөң тартып кеткен экен. Чаң. Аларды бир жерге чогултуу жигитти көп убара кылды. Чоң ата менен небере үйгө кирип кеткен боюнча жок. Тамагы кургап чыкты. Бирок чыдап жумушту бүтүрүп салмакчы болду. Агай, бозола чаң болуп жумушун бүтүп босоого келди. Ал уктап жатат. Ичкериден кыз чыга келди. Мен бүттүм. Анда үйгө кирип тамак ичиңиз. Ойлоп көрсө, эртеден бери наар ала эле экен. Кыздын сунушуна макул болуп, жуунуп үйгө кирди. Чоң атамды ойготпой эле коелу, эс алып алсын. Бегимай тамак салып жатып сүйлөдү. База, ийгиликтүү экзамен тапшырып алышыңыз менен куттуктайм, деди кыз жылмая. Жанатан бери өзүн коерго жер таппай ыңгайсызданып турган Арсен жандана түштү. Рахмат. Эми күздө келип корооңорду дагы бир жыйнап берсем, кышкы экзаменден да өттүм дей берсем болот. Жигиттин бул жообуна кыз кыткылыктап күлүп койду. Бегимай атыңыз? Ооба. А сиз Дуулатов. Дуулатов Арсен. Так, Дуулатов Арсен. Анда тамакка караңыз. Мен сизди уялчаак кыз экен деп койдум эле жанараак. Сырткы келбет алдамчы да. Мисалы, сиз деле сыртыңыздан жакшы окуган жигиттей көрүнөт экенсиз. А менин чоң атам болсо Аяз атадай боорукер туюлат. А чынында караңызчы, сизди концлагердин туткунунда иштетип койду. Көп да сүйлөйт экенсиз. Кечиресиз. Сиздин экзамен тапшырып, мээңиз чарчап турганын унутуп калыптырмын. Бегимай ажыксызданып жооп берди. Алар тамак ичип бүткөн соң жакынкы дүкөнгө барып балмуздак алып жешти. Экөө тең ичинен тез тил табышып кеткенине кудуңдап жатышты. Ананчы алар дароо эле бири-бирине жагышкан болчу. Бирок аны азырынча сыр кыла туруу керек. Телефонуңузду бересизби? Жигит кетүүгө камданып жатып сурады. Эмнеге? Номериңди берсең, мындан да чоң балмуздак алып берем. Жаз анда. Кыз күлмүңдөй номурун айтып баштады. Бирок ал акыркы санын айтпай койду. 0-дөн 9га чейинки сандарды терип көр. Сен да күчүнө аракет кыл. Балмуздак үчүн эт бетинен кеткен тамак соо экен деп калбагын, деди кыз тамашалай.
Арсен үйүнө кубанычтуу кайтты. Таң эрте уктап калганы сонун болгон экен. 1-2 сааттан кийин кыз берген номурдун жетишпеген санын табууга аракет кылат. Бул ырахаттуу машакат болмок. Телефонун колунда айлантып керебетинде жаткан жигитке капыстан бир ой келди. Кыз берген номурга 0-дөн 9га чейинки сандар уланган. 10 номурга тең эскимо деп СМС жазып жөнөтүп жиберди. Акыры аягы 4 менен аяктаган номурдан «Өзүң ошондой» деп жазылган күлүп турган быйтыкчасы бар жооп келди. Бул Бегимай болчу. Өз ойлору менен алпурушуп жатып Бегимай уктап калыптыр. Саатынын чырылдаганынан ойгонду. Сабагына жөнөшү керек. Тура калып эле телефонун карады. Чалуу да жок, кат да жок. Маанайы чөгө түштү. Ал минтип бирөөдөн чалуу күткөн эмес, болгондо да жаңы таанышкан адамдан. Жасанып алып окуу жайды көздөй жөнөдү. Анын актриса болуу кыялы бар. Ата-энесинин да, чоң атасынын да айтканына көнбөй, мындан 2 жыл мурун искусство университетине тапшырып алган. Ал өзүнүн жакшынакай экенин абдан жакшы билет. Өң келбети менен Голливудту багындырганга да ишенип жүрөт. Кечээ Арсен Балмуздак алып берген дүкөндүн жанынан өтүп баратып, кыз өзүнчө жылмайып алды. Эмнеге чалбайт? Кармап бараткан телефонун дагы бир карады. А бирок саат болгону 8 болуптур. Балким ал ойгон элек. Ойгонгондо чалаттыр. Кыз өзүн сооротуп койду. Эмне деп чалышым керек? Тамаша болчу дейминби? Аудиториянын ичинде ары-бери басып сүйлөп жүргөн агайдын сөзүнө кулак төшөбөй эле Арсен өзүнчө ойго батып отурду. Мен саат 2-де Сейил бакта болом деп жазып жөнөтүп жиберди. Жигит кызды айткандай эле Сейил бакта күтүп туруптур. Арсенди алыстан көрүп, аны көздөй басып бара жатып Бегимайдын күлкүсү келип жатты. Жакындай бергенде Арсен да каткырып жибербейин деп өзүн араң кармап турганын көрдү. Кандай? Кыз күлүп жиберди. Жакшы келдиңби? Жигит да күлдү. Эмне күлөсүң? А сен эмнеге күлөсүң? Тентек, кана Балмуздак, жүр тигил жактан алып берем. Сен эле алып келчи, мен отура турайын. Отургучка жакындады. Кандай нан жейсиң? Чоңунан да, ана шоколады менен. Болуптур. Жигит жылмайганынан жазбай ары жактагы Балмуздак сатчу жайды көздөй жөнөдү. Өзүнчө күлүп баратты. Кубанып алган. Аны артынан карап турган Бегимай сымбаттуу экен деп койду ичинен. Бегимай минтип үйүнө кеч келчү эмес. Аны баары күтүп жатышыптыр. Кайда жүрдүң? Апасы тынчсыздана сурады. Апа, аны сен экөөбүз эле отурганда айтайын. Кыз апасына көзүн кысып койду. О, жүр анда дароо эле ашканага. Жигиттер биздин тынчыбызды алмай жок. Айымдардын чогулушу болот. Сабира күйөөсү менен кайнатасын эскертип койду. Булардын үйүндө баары ачык айрым. Мындай сүйлөшүү аларга көндүм эле нерсе. Анан Сабира чай куюп жатып сүйлөдү. Чоң атамдын студенти жолугушууга чакырган. Кыскасы. Эмне, аны менен чоң атаң тааныштырды беле? Жок, өзүбүз эле тааныштык. Менимче жакшы жигит окшойт. Жасалмалуулугу жок, ачык айрым. Кайсы жерлик? Анысын сураган жокмун. Ушу Бишкекте эле жашайт го. Анан ал сага жактыбы? Жакшы баладай көрүндү. Ата-энеси эмне жумушту иштешет экен? Апа, аларды сураган жокмун. Сураш керек. Жакшы жерге барыш керек. Мен эми ага тийип жаткан жокмун го. Ой кызым, ар жак бер жагын билгенче сүйүп каласың. Анан мага окшоп бир томаякка тийип аласың. Атам томаяк эмес. Жашооңур жакшы эле го. Ооба, шүгүр деш керек. Бирок айлыктан айлыкка жеткириш керек деп үнөмдөп жашаган анчалык деле жакшы эмес. Колдон келсе кызым, жакшы жердин баласына тийиш керек. Мына карачы, Бактияр Тайкеңдин кызы байдын баласына тийди эле, эми өзү унаа айдап жасанып алып жүрөт. Туркияга барып эс алып келишиптир. Ар жак бер жагын карап эле тийиш керек экен. Ой апа, сен драмалаштырып жибердиң. Кандай жашоо болбосун ыраазы болуш керек да. Жакшы жактарын кара, мына атам кандай жакшы киши. Жоош, билимдүү, ичпейт. Да, кыскасы менин кеңешимди уксаң ашыкча болбойт. Апа, жакшы жерге турмушка чыгыш керек. Колдон келсе бай жигитке жабышып туруп тийип ал деген кеңештерди 11-классты бүткөндөн тарта айтып келе жатасың. Кулагым бышып бүткөн. Дагы угуп кой, ашыкча болбойт. Кыз таарынган түр менен чайын ичип баштады. Балким Арсен экөөбүз жакшы жашап кететтирбиз. Тың жигит көрүнөт, деди ал ичинен. Арсен убакыт кеч болуп кеткенин байкабаптыр.
Ак өргөнү көздөй кетчү кичи автобустар көрүнбөйт. Таксиге түшүп кетейин десе акчасы жок. Атасына чалып көрүүнү чечти. Ал кээде жумушунан эрте чыкканда көчөдө унаасы менен эл ташып калчу эле. Ата, сиз үйгө кеттиңизби? Жок, Тынчтык менен Акунбаевдин кесилишинде турам. Ошол жерге тура туруңузчу, чогуу кетели. Мен көчөдө элем. Мейли. Арсен жүгүрүп жөнөдү. Бир аз чуркаса так ошол атасы айткан көчөлөрдүн кесилишине жетип калат. Атасынын чарчаңкы жылмайганын көрүп Арсен аны аяп кетти. Байкуш атасы эртеден кечке бир байды ары бери ташыйт. Бошой калса дароо кызматтык унаасын токтотуп, өзүнүн эски Арсен менен жашташ Volkswagen'ди айдап кардар ташып баштайт. Эс тарткандан бери эле атасынын жаны тынганын көргөн эмес. Уулун жана кызын багам деп эртеден кечке жүргөн. Бүгүн кеч чыккансыз го? Ооба, шеф бир тойго барып кеч чыкты. Үйдү көздөй бир киши ала кетип, бул байкушта бензин куюп коеюн дегем, деди атасы унаасын карап. Киши чыкчудайбы? Жаңы эле бирөөнү көк жарга таштап келдим. Ошонун акчасына бензин куябыз. Жүрү кеттик. Атасынын унаасынын үнү да чарчаңкы чыгат. Ыкшоо от алган унаа ак өргөнү көздөй бет алды. Сиздин шефиңиз ким өзү? Бизнесмен Болуш деген жигит. Сизден кичүүбү? 48 болуш керек. Анан эмне аны шеф деп алгансыз? Шеф болсо шеф да, жашына карап шеф деп демек белең. Кызматына карайбыз да. Мага жумуш берип жатса, баса. Шефтин курулуш компаниялары бар. Окууңду жакшы бүт, ошол жака буюрса архитектор кылып киргизем. Анан мен да Болушту шеф деп калат турбаймынбы? Арсен үшкүрүнүп койду. Эч нерсе болбойт. Колдон келсе ошол Болуштай болуш керек. 48 жашында миллиондорду чапчып жатат. Ага жаксаң жерде калтырбайт. Мына бизге мурдагы жылы бир бала келген. Казино, мейманканалардын долбоорун ошол ишке ашырып койду эле, азыр өзүнө жардамчы кылып алды. Айлыгын жакшы төлөйт. Жакын досторун аз-аздан каржылап депутат кылганга жетишти. Аларды эмнеге каржылады? Балам, кызыкчылыктар бар да. Өздөрүнүн ишкерлигине жардам болчу жолдорду ошол жактан мыйзамдуу аштырышат. Бирөөлөрдүн тилин табышат дегендей. Негизи эмне бизнес кылат Болушуңуз? Толтура. Курулуш компаниялары бар, суусундук чыгарган ишканалары, гектарлаган жерлери, мал сарай, мейманкана, казино, сырттан азык түлүктөрдү алып келген компаниясы, дагы толтура. Аны эмне унаа менен ташыйсыз? Атайын дубайдан бир жол тандабасы алдырган, аппак. Ошону айдап жатам азыр. Эмне жол тандабас? Мерседес Гелендваген 2010-жылкы. Туй ата, анысын олчойгон акчага алса керек да, Баасын билбейм, бирок мыкты машина. Тим эле үнүн укканда моокумун гана түшөт, күркүрөйт. Ата бала үндөбөй калышты. Бири уулунун күркүрөгөн жол тандабасы айдап, жашоосуна тың, эл сыйлаган адам болушун кыялданса, бири назик кызды жанына отургузуп, апакай Гелендваген менен күн батышты карай зымыраган жолдо баратканын элестетип алды. Бул экөөнүн тең кыялдары ишке ашаарын, бирок ал кыялдардын пайдасы, бактысы аз болорун анда али аңдаш элек болчу. Арсен кучагында бышылда уктап жаткан Бегимайды карап өткөн күндөрүн бүт эскерип жатты. Максаттарга жетүүгө аз калды, деди анан ичинен кекенип. Биринчи кадам ташталды, эми бардыгын ырааты менен жасаш керек. Бегимайдан ажырап, түрмөгө отуруп чыккандан кийин ал бардыгын муздак баш менен ойлонгонду үйрөнгөн. Кыялданганды токтоткон. Бегимайдын бүгүн капыстан жолугуп, кучагына түшкөнү чоң олжо болду. Арсен, кыз акырын шылырады. Биз эмне кылдык? Мен сени жакшы көрөм, билесиң го. Арсен, кайдан пайда боло калдың? Сенсиз жашаганды үйрөнүп калбадым беле? Эми кантем? Кыз муңайыңкы жылмайды, үнү каргылданып чыкты. Жашайсың баягыдай эле, эч ким эч нерсе билбейт. Болуштан кет, экөөбүз чогуу качабыз деген сөздү күткөн Бегимай. Бирок Арсен антип айтпайт. Ал сезимдерин башкарганды үйрөнүп алган. Кой, мен үйгө барайын. Болуш үйдөбү? Анын сага эмне кереги бар? Негизи сурадым да. Жок, ал үйгө күн алыс келет, деди Бегимай футболкасын кийип жатып. Бир күн аялыныкында, бир күн сеникинде. Ооба. А сен анын канчанчы аялысың негизи? Арсен табалагандай сүйлөдү. Антип сүйлөбөчү, мага катуу тиерин билесиң го. Сен керек болсо анын аялы да эмессиң, туурабы? Ооба, токолумун. Жетиштүүбү? Жөнчү таарынбачы, билесиң го, менин бетке айтма мүнөзүм бар. Мен жөн эле тактап жатам. Жакшы кал.
Телефонуңду таштабайсыңбы? Жок. Кыз эшикти тарс жаап чыгып өз унаасына отурду. Арсен шашып калды. Шапа-шуп рулга отурду да кыздын унаасын ээрчип жөнөдү. Ак Гелендваген Тынчтык проспектиси менен Түштүк магистралы кесилишкен жердеги элиталуу көп кабаттуу үйгө келип токтоду. Бегимай унаасынан түшүп жатып, Арсен да өз унаасы менен артынан келгенин билди. Эмнеге келдиң? Деди ал жигитти жаш толгон көздөрү менен карап. Ал ыйлап келе жаткан. Жөн эле. Бар кет. Кыз бурулуп басып кетти. Эмнеге ыйлап жатканын өзү да түшүнгөн жок. Эмнеге ыйлайм? Баары бүтпөдү беле? Эмне экен токолу болсом? Токол деген ат болбосо жетиштүү жашоодо жашап жатам. Үстүмдө үйүм, унаам бар. А сен ушунун баарын бере алат белең? Кайдан жолуктум сага? Кимдир бирөөгө ичинен жинденип алды. Лифтти күтүш керек. 9-баскычты басты. Ошол кабатка көтөрүлүш керек. Мындайда лифт да каалыгып калат. Эшиктер эки тарапка жайма-жай ачылды. Дал ушул учурда Арсен кайдан жайдан пайда болду да кызды лифтке түртүп киргизип, эшиктер жабылып калды. Бегимай эч-ак уйкуга кеткен. Арсен балкондо туруп тамеки күйгүздү. Кээде туруп тамеки чеге калмай бар. Таң агарып келе жатат. Анда-санда унаалардын зуулдап өткөнү угулат. Балкондун алдында кап-кара Гелендваген ээсин күтүп дымып турат. Жигит өзүнө өзү ыраазы, башында кандайдыр бир ойду бышырып алгандай. Тамекисин чертип ыргытып кетүүгө камданды. Эми жөнөшү керек. Бөлмөдөн чыгып баратып кагазга телефон номурун чиймелеп жазды да керебеттин жанындагы отуруучка таштап койду. Ай, түшкө чейин уктайсыңбы? Тур ботом. Бегимай апасынын үнүнөн ойгонуп кетти. Арсен, ал кайда? Апам бизди көрсө өлдүк. Башына ар түркүн ойлор келе түштү. Апасына батиринин бир ачкычын берип койгон. Ал Бегимай үйүндө жокто же чет жака кеткенде келип үйүн жыйнап турат. Кээде минтип жөн эле кирип келет. Болуштун кайсы күнү үйдө болбой турганын да билет. Түндө да кеч келгенсиң го, А бул кимдин номуру? Апасы отургучта жаткан кагазды көрдү. Алып келиңиз. Жанатан 4-5 адам кенен батчу керебетте өзүнчө ойго жатып. Бегимай тездик менен тура калып апасынын колунан кагазды жулуп алды. Эй, кимдин номуру ал дагы? Курбумдуку. Калп айтпа, мени жаш бала ойлоп жатасыңбы? Мунуңду болуш билсе, эмне болуш билсе? Кызым, ачууланба. Сен өзүң деле карап көрсөң, кандай сонун үйдө жашап жатасың. Чет мамлекеттерге чыгып эс алып келдиң. Алдыңда жол тандабас машина. Ушунун баарын сага болуш берип жатпайбы? Ал сенин күйөөң, аны сыйлашың керек. Апасы дагы бир топ кеңештерин айтмакчы болгон. Бирок Бегимай сөзүн жулуп кетти. Апа, көзүңдү чоңураак ачсаң, бул үй анын жардамчысына катталган, унаа баласына. Менин эч нерсем жок. Жок, эми кызым, апасы дагы сөзүн бүтүрө албай калды. Эми кызым, болуштун мага белек кылган шубасычы, атаңа белек кылган унаасычы, ушуну айткан жатасызбы? Ал сен ниниңди ФСБнын академиясында окутуп жатат. Дагы эмнени унутуп калдым, санай бериңиз. Токтот, Бегимай, сен турмушка чыккандан бери жашообуз жакшырганын мойнуңа алышың керек. А силер мен жөнүндө ойлоп койдуңарбы? Балким мен болушту сүйбөйм. Мен аны жек көрүп жаткан болсомчу. Билем мен сени сүйүүңдү. Арсениңби сүйүүң? Томаякпы? Ага тийсең көрмөкмүн. Же кийимиңе, же тамагыңа жеткире албай. Быжыратып төрөп алып отурмаксың. А менин быжыратып төрөгүм келип жаткан болсочу? Токтотчу, Бегимай. Сени жакшы жашоо эле көптүрүп жиберди. Капризиң кармап калыптыр бүгүн. Бегимайдын ыйлагысы келип кетти. Апасынан көзүн ала качып жуунуучу бөлмөгө кирип кетти. Дароо сууну шырылдатып агызып жиберип, башынан ылдый агып жаткан суунун алдында тизесин кучактаган бойдон ыйлап баштады. Муштумунда апасынын колунан жулуп алган телефон номур жазылган кагаз. Кайдан гана келе калдың, Арсен? Сенсиз сонун эле жашап жатпадым беле? Жолукпашым керек сага. Кызды уйгу-туйгу ойлор жеп жатты. Токтот, Бегимай, бул жакшылыкка алып барбайт. Кыздын ички үнү өктөм чыкты. Бирок ал колундагы кичинекей кагазды суу болуп калбасын дегендей бекем мыкчып отурду. Сезимдерин жеңе албай койду. Акыры ордунан турду да кагаздагы номурду ичинен 2-3 кайталап, анан суунун шарына таштап салды. Кофе ич, даярдап койдум. Апасы таарынган үн менен жуунуучу бөлмөдөн чыккан Бегимайга кайрылды. Рахмат. Келсең отурчу, сүйлөшөлү.
Бегимай акырын барып апасынын маңдайына отурду. Кызым, мен сени болушка зордоп тый дедим беле? Жок, өзүңдүн тандооң ошондой эмес беле, туурабы? Ооба, Бегимай үшкүрүнүп алды. Чын эле өзүнүн тандоосу эмес беле? Бирок апасы болушка тийиши керектигин күндүр түндүр кулагына куйганында кантип танат? Анда Бегимай болгону 21 жаштагы эле кыз болчу. Ошол убакта ал туп-туура чечим кабыл алганына 100% ишенген. Эмичи, Арсен менен башка жака качып кетсекчи, болуштун толтур акчасын алып чет жака чыгып алсак эле таптырбайт болчубуз. Бирок кантип? Заматта башына ушул ой келе түштү. Анда жыргал болмок. Арсен экөө таптакыр ажырашмак эмес. Дайыма жетелешип жүрүшмөк, ойношмок, тамашалашып эртели кеч сүйлөшүшмөк. Алар мурда дайым ошентип жүрүшчү. Кыз кыялданып жиберди, жылмайып алды. Кимдин номуру жанагы? Апа, кайра баштабачы. Түндө клубда бирөө жалдырап жатып номурун кагазга жазып берген. Күйөөм бар десем болбойт, анан алып койгом. Эртең менен сен сурасаң уялып эмне дешти билбей колуңан жулуп алдым. Аны ыргытып жибердим камсанаба. Кыз калп айтты. Жалаң байлар жашаган айыл. Эл ичинде муну падышанын айылы деп коюшат. Арсен биринен бири өткөн кооз тамдарды аралай келип, заңкайы өзгөчөлөнүп турган ак сарайдын тушуна келип токтоду. Ушул үй экен да демек. Эмне деген акчага салынган бу? Өзүнөн өзү суроо берип жатып коңгуроону басты. Кир, шеф мага айтты. Дуулат байке ооруп калган турбайбы? Мына карма, тиги унааны айдайсың. Ичкериден чыккан күзөтчү унаанын ачкычын сунду. Шеф чыкканча кондиционерин иштетип салкындатып тур. Дуулат байке ошентчү. Арсен ошондо биринчи жолу Гелендвагенге отуруп көргөн. Ачкычты салып бураганда эле унаа гүр эте от алып, жигитти толкунданткан. Унаанын ичине бир сыйра көз жүгүрттү. Баары сонун көрүндү. Бир убакта тепкичтен шайдоо түшүп келе жаткан болушту көрдү. Ушулбу атамдын шефи? Жапжаш неме го бул? Арсен ушинтип ойлонгуча болуш шып эте эшикти ачып унаага отурду. 48 жашка чыкты деп атам айтпады беле? Бул ашып кетсе 35теги адамдай көрүнөт. Шыңга бойлуу, ак жуумал, тыкаң кийинген адам экен. Салам жигит. Арсен сенсиң да, Ооба, саламатсызбы? Так, Арсен, азыр ак кемеге айдачы. Унаа ордунан козголду. Керейли кечке Арсен унаадан чыккан жок. Бир туруп шаардын бул бурчуна, бир тиги бурчуна болушту ташып жүрдү. Ал болсо жолду катар кимди бирөөлөр менен телефондон сүйлөшөт. Кыскасы, унаада да иштери менен алек. Бул ошон үчүн айдоочу жалдайт турбайбы, деди Арсен, анын бош убактысы жок экенин көрүп. Эми үйгө айда, Арсен, бүгүн жиндүү күн болду го, деди болуш, арткы орундукка шалдая отуруп. Күн кечтеп калган, жигит болуштун үйүн көздөй жөнөдү. Орто жолдо Арсендин телефонуна чалуу келди. Бегимай болчу. Сен эмне, бүгүн мени унутуп койдуңбу? Таптакыр чалбайсың го? Бошобой калдым. Кайдасың? Жумуштар менен жүрөм. Абдрахманов көчөсү менен өйдө баратам. Мага жолуга кет. Бошобойм. Мен Токтогул Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде турам, анан укмуш чарчап калдым. Кыз сүйлөп бүтүп телефонун коюп салды. Ала кет да, кыз чарчап калган турбайбы? Артта болуш телефондогу сүйлөшүүнү уккан экен. Арсенге карап жылмайды. Жигит сүйүнүп кетти. Ансыз да Бегимайын көргүсү келип сагынып жаткан болчу. Анда ал ошол күндөн тарта болуш Бегимай жана өзүнүн тагдыры чиелешип калаарын аңдаган эмес. Арсен Заматта кыз турган жерге жетип барды. Качан Арсен кичи автобустан түшө калат деп жол карап турган Бегимайдын жанына аппак Гелендваген токтоду. Караңгылатылган терезелерди ылдый кылып бол түш кеттик деп таң калган Бегимайга кайрылды. Укмуш унаа, сен кайдан муну айдап алгансың? Кыз унаага суктанды. Акырын, деди Арсен. Артта бирөө отурат дегендей ишарат кылды. Ой, саламатсызбы, кечиресиз. Эч нерсе эмес. Арттан болуш жылмайып койду. Үчөө андан кийин үн сөз жок баратышты. Бир убакта Гелендваген заңгыраган 2 кабаттуу үйдүн алдына токтоду. Вау, кандай сонун! Кыз эми үйгө суктанды. Кирип чай ичкиле, деди болуш. Кыз жигитке. Жок, рахмат. Арсен, жумуштар бүттү. Шашпай чай ичип кет. Болуш кое берчүдөй эмес. Ал абдан сыйчыл, жөнөкөй кишидей көрүнгөн. Көрсө ал ошондо эле Бегимайды жактырган экен. Торуна түшүрүү үчүн атайын көз жуусун алган үйүн, падышаныкындай жашоосун көрсөтмөкчү болуптур. Арсендин көзүнө көрүнбөгөн Бегимайдын азгырылма, алсыз мүнөзүн болуш дароо байкаган тура.